Президентибиз бизге тапшырма койду. Балыкчы шаарын мындай шаар статусуна алып келип туруп оңдоо. Ошон үчүн биз алып келип туруп бүгүнкү күндө жаңы мэрди урматтуу президентибиз койду. Биз мына ушуларды көзөмөлдөп, ар бир акча тыйынына чейин көзөмөлдөп, оң чөнтөктөн сол чөнтөккө кетпеш үчүн ушул назначениясы менен ушул акча каражаттар иштелиш керек. Бүгүнкү күндө эми кичине убакыттар өтсүн, анан кандай иштеп атат, кандай жок, аны эл өзү баасын берет. Ана сиз мурдакы келип кеткенинизде дагы ипотекалык үйлөр бир айдын ичинде башталат деп айтып кеткенсиз да, бирок бир ай эмес, 2,5 айдай убакыт өттү. Биз баштабаганыбыздын себеби билесиздер, бизге арабский фонддон 96 миллион доллар акча которулган, бөлүнгөн. Бирок алардын шарты боюнча мына биз балыкчыны бердик. Алар өзүнүн процедураларын өткөрүп атат. Алар салбаганда биз анда өзүбүз баштамакпыз да. Ошон үчүн уже процедуралары бүтүп калды. Мен ойлойм, уже жакын күндөрү уже башташат. Бул жерде биздин 9,5 гектар жерибиз бар, жолдун жээгинде. Мына ушул жерге уже башташат. Анан акыркы суроом болсун. Мына сиз келип автовокзалдан баштап бул жерге чейин басып өтпөдүңүзбү? Ошондо деген ишти эмнеден баштайсың деп турасыз дагы, анан кийин баягы көп эле шаарларга бериле бербейт да, 1 миллиард деген мындай чоң каражат бөлүнүп бериле бербейт. Ошону бөлдүрүштүн дагы баягы себебин айтып кетсеңиз да. 2-3 күн мурун президентибиз өзү кыдырып кетти, балыкчы шаарына келип. Ар бир жасала турган жерлерин өзү көрдү. Бүгүнкү күндө мына тротуардан эле көрөлү. Бүгүнкү күндө ошол вокзалдын кире бериштери баардыгы бардак да. Аркасындагы мынакей Советтер Союзунда салынган, ачык эле айтайын, туалетиңер турат бүгүнкү күндө. Мына ошол жерлердин баардыгын иретке келтирип, баардык ушул центральный көчөнү ушул эле круговойдон баштап туруп, аягына чейин толук иретке келтирилет. Андан сырткары бүтпөгөн көчөлөр асфальт болот, элге бүт шарттар түзүлөт, тротуарларды жасайт баардыгын. То есть шаардын жашоочуларына баардык шарттарды түзөбүз. Мен мэрлерден сурадым, мурункулардан, эмне үчүн дарак экпейсиңер деп. Анан көбү дарак экпейт экен. Эми биз бул жерге дарак өстүрүшүбүз керек. Мындай жашыл шаарга айлантырышыбыз керек. Балыкчы шаары биздин туризмдин башаты болгондон кийин бул жерде эми өзгөрүүнү көрөсүздөр. Урматтуу президентибиз мага тапшырма койду. Бул жерде мен өзүм көзөмөлдөйм. Эми азыр бир нерсе дебей эле коелу. Кичине убакыт өтсүн, анан өзүңүздөр байкайсыздар.